Бүгүнкү адамзат турмушунун жарык жашоосу, жаркын келечеги үчүн канын, жанын аябай биздин бактыбызга жарык, кенен жол ачкан аталарыбыздын каарман жүрөгүнөн көктөгөн улуу жеңиштин 80 жылдык даңктуу майрамы менен куттуктайбыз. Тарых билет, тарых айтат өткөндө, жер быркырап элдин каны төккөндө, ошол согуш, ошол 4 жыл кайгылуу, кырчын жанды кыяматтан өткөрдү. Улуу ата мекендик согушта курман болгон баатырларга арналып курулган эстеликтин жана 9 май улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата уюштурулган майрамдык эш-чараны ачып берүү үчүн алгачкы сөз Арыспай Абдыкадыров атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Бакиев Жамшитбек Токтосуновичке берилет. Урматтуу мекендештер, сиздерди улуу ата мекендик согуштун жеңишинин 80 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул күн эркиндик менен тынчтыкты сактап калган баатырлардын эрдигин эскерип, алардын эл үчүн кылган улуу ишине таазим кылуучу ийик күн. Биз ата-бабаларыбыздын кан жаны менен келген жеңишти унутпай, алардын эрдигин жүрөгүбүздө түбөлүк сактайбыз. Ар бир үй бүлөгө тынчтык, бак-бат жашоо жана ынтымак каалайм. Улуу жеңиштин руху ар дайым биз менен болсун. Кийинки куттуктоо сөз Каракулча районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Сыдыков Замирбек Бешеновичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу ата журт. Мен полковник Карасартов Алмазбек Оганович. Ушул сиздерде туулуп өскөн Карасартов Оган деген кишинин баласы болом. Биздин чоң аталарыбыз Закиров Карасар Молда Закир деген чоң молда болгон ушул айылда. Ошону таанысаңар керек. Ошонун небереси болом. Ушул айылдын кулуну. Ассаламу алейкум, ата журт. Урматтуу туугандар, баардыгыңыздарды өзүмдүн атымдан Түштүк Батыш регионалдык командованиянын аскер бөлүктөрдүн өздүк курамынын атынан жана Кыргыз Республикасынын коргоо министринин атынан баардыгыңыздарды улуу ата мекендик согуштакы жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. 9 май бул биздин тарыхыбыздагы эң маанилүү жана ыйык күндөрдүн бири. Бул күнү биздин баатыр ата-бабаларыбыз, аталарыбыз фашизмди жеңип, дүйнөгө тынчтыкты тартуулаган күн болуп эсептелет. 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуш кыргыз эли үчүн да чоң сыноо болду. Кыргызстан эли бул кандуу согушта эр жүрөктүүлүк менен күрөшүп, тылда да, фронтта да өзүнүн мекенге болгон берилгендигин далилдей алды. Миллиондогон адамдардын өмүрүн алган согуштун азап тозокторун башынан өткөргөн ар бир адамга таазим этебиз. Алардын каармандыгы, тайманбастыгы жана мекенге болгон сүйүүсү биз үчүн түбөлүк үлгү болуп калат. Бүгүнкү күн биздин милдетибиз бул жеңишти сактап калуу, тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөө. Биз келечек муунга эскертип, аларды патриотизм жана гуманизм рухунда тарбиялашыбыз керек. Улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата ушул ачылып жаткан эстелик ата-бабаларыбыздын эрдиктерин даназалап, кичи муунга өткөрүп берүү үчүн эстелик ачып отурасыздар. Ушул эстеликти ачууда мына биринчиден ыраазычылык Каракулча районунун акими Сыдыков Замирбек Бешеновичке жана айыл өкмөт Бакиров Жамшит Токтосуновичке чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер.
Эми ушул эстеликтин ачылышына кичине токтоло кетсек, бул жерде мына өзүңүздөр билесиздер, Көк Жардын бер жагынан өтүп кетип аткан жерде мына кышындасы көчкү жүргөн. Вот ошол көчкүгө келип, эмне кылабыз деп, жардырабыз деген маселелерди коюп атканда, Каракулжа районунун акиминин орун басары Талантбек Тойчиевич менен жолугуп таанышып, ошол жерде ушундай бир маселе көтөрүлгөн. Буга чейин дагы 1 жыл мурун көтөрүлгөн экен ушундай маселе. Ушул Абдыкадыров атындагы айылда ата-бабаларыбыз согушка катышып келген. Ошолорду эскерүү үчүн, жаштарга патриоттук тарбия бериш үчүн, жаш муунга эстелик калтырыш үчүн ушундай бир иш-чараларды баштап атабыз деген маселе көтөрүлүп, анан кийин колго алып, мына буюрса айылдын элдери, журт колго алып, демилгени жардам берип, эч ким четте калбай, мына бүгүн ошол өзүбүздүн жасаган ишибизге, ийгилигибизди бүгүн көрүп отурабыз. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Бардыңыздарга чың денсаулык, узун өмүр, эч качан согуш болбосун. Энелерибиздин көз жашы кубанычтан, жакшылыктан, сүйүнүчтөн гана аксын. Ар дайым ушундай жакшы ачылыштар, байрамдар, асманыбыз ачык болуп, элибизде, жерибизде тынчтык, Кыргызстаныбызда өнүгүү болсун. Рахмат. Байрамдар байрамга улансын. Ассаламу алейкум. Урматтуу Абдыкадыров айылынын тургундары, урматтуу аксакалдар, урматтуу полковник Алмаз Огонович. Сөздү баштарынын алдында азыр гүл коюп, гүл чамбар койгондон кийин ушул жердеги аксакалдардын фамилиясын окуп бир ой түштү. Оор заманда күчтүү адамдар төрөлөт экен. Күчтүү адамдар жеңил заманды пайда кылат экен. Жеңил заманда алсыз адамдар төрөлөт экен. Алсыз адамдар жеңил заманда жок болот экен. Бир убакта Каракулжа району боюнча улуу ата мекендик согушка 5000ге жакын адам аттанып кеткен. Мекен өмүрдөн кымбат турат дегенди элестетип. Мүмкүн ушул күндө биз үчүн арнаган чыгар. Биздин кыргыздар мамлекетибиздин курамында тургандан кийин суубузду, жерибизди, элибизди туура сакташ үчүн аттанган чыгар. Бирок 5000 кишинин ичинен 2365 киши гана кайтып келген. 2635 киши кайтып келип, 2365-и кайтпай калган. Жаштай курагында, кырчындай урагында, үй бүлө күтпөстөн кете берди. Ар бир адамдын аркасында чоң эскерүү бар. Азыр кээ бирлерибиз кубанып турабыз. Бирок кээ бир балдары кайгырып ичинен кан өтүп турат. Биздин ыйык милдетибиз жеңиш майрамды туура түшүнүү менен, туура сактоо менен ушул эстеликтерди курдук. Өзгөчө ушул жерде демилге көтөрүп Талант Тойчиевич менен Алмаз Огонович сүйлөшүп, Рыспай Абдыкадыров айылындагы улуу ата мекендик согуштагы 300-төн ашык адам кеткен экен. 162-си кайтпай келиптир, кийинкилери кайтып келген экен. Ушул эскерүү маселесин коелу деп ушул жер жакшы демилге көтөрүп койду. Урматтуу Абдыкадыров айылынын тургундары, жаш муундары, кыйкырып ура деп аткандар. Мындан кийин сакташ силердин колуңарда. Мындан кийин эскериш силердин колуңарда. Мындан кийин ошондой патриот болуш силердин колуңарда. Жөн гана куруп коюш эмес, аны сакташ да кыйын. Ошон үчүн урматтуу жыйындын катышуулары, урматтуу бүгүнкү
салтанаттың қатысушылары. Бұл естелік төлік бойдан қалды. Ошон үчүн Кыргызда bir hadiste söz var. Ең чоң бақыт бұл жүректің тынччылыгы деген. Bir бала кишинин жүрөгү тынч болсо, bir үй бүлөнүн жүрөгү тынч болсо, мамлекеттин жүрөгү тынч болот деген. Демек, bir убакта мен 105-теге чыккан тылдын катышуусу апа менен барып куттуктаганда ыйлап туруп көзүнөн жаш чыгып туруп, тынчтык, тынчтык, тынчтык деп ыйлаган. Анткени анын кадыр баркын ошол киши жесир жетимдердин аркасында согуштун оорлугун билген. Менин кааларым азыр геосаясаттын аркасы менен Украина, Россия согушуп атса, Палестинада согуш болсо, мына кече жакында Индия менен Пакистанда уже башталган жада. Ошон үчүн бардык кыргызстандыктарга, бардык өлкөбүздүн ичиндегилерине жүрөктөгү тынччылыкты каалайм. Кудай бизге иман берсин, акыл берсин, ар дайым жакшылыкта, байрамдарда жолугуп жүрөлү. Дагы бир рет байрамыңыздар куттуу болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар, урматтуу коноктор, урматтуу жетекчилер. Бүгүн ушундай сезип турабыз. Өзгөчөлөнгөн майрам. Улуу жеңиштин 80 жылдыгын майрамдап жатып, мен эскердим мен. Бүгүнкү майрамды ачылышы, жасалганышы көп нерсени пайда кылып атат. Көп сезимдерди койготуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү майрам өзгөчө майрам деп эсептейм. Айрыкча мына ушул жерге айылдын борборуна эстеликтердин коюлушу, андан кийин мына ийин экен Алмаздын берген танка деп коебузбу, ошонун макети бул көп нерсени пайда кылат. Анткени согуш боюнча так бир жаштардын, балдардын түшүнүгү барбы, жокпу айтыш кыйын. Бул жаштарды бүгүнкү күндө патриотизмге тарбиялоо, ата мекенди коргоого тарбиялоо, ушул боюнча чоң иш болуп атат. Ошон үчүн мен Инилкен мына Алмаз укама элдин атынан, журттун атынан чоң ыраазылык билдиребиз. Баягы өрдөктүн өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дегендей, каерде болсун ушу ата мекениңди эстеп, ушул жакшы нерсени алып келип тапшырып койгонуна чоң ыраазылык. Ишиң ийгиликтүү болсун, сен да иштей бер. Неме кийинки айтарым, урматтуу айыл тургундары, мына тизмени көрүп ар түрдүү ойлор эске келет, ар түрдүү сезимдер пайда болот. Бул тизмени башта улууга чейин түзгөнбүз. Бирок бүгүнкү күндө тактап чыгып, ушунча киши ошол жакта мерт болуп кеткенине өтө өкүнүчтүү. Ошон үчүн бул жеңиш оңойго турган эмес. Бул жеңишти дүйнө эли майрамдап аталы, дүйнө эли. Ошон үчүн мына бүгүнкү ошо элдин бир бутагы катары мына Сары Ырысбаев Кадыров атындагы айыл өкмөтүнө дагы жогорку деңгээлде белгиленди. Ошон үчүн мен сөзүмдү кыскартып, ушул майрамдар улансын. Bundan keyin жакшылыктардын үстүндө жүрөйлүк. Айыл өкмөтүбүздө өзүбүз, элибиз, баарыбыз тынч болсун. Асманыбыз ачык болсун. Үйдө тынчтык болсун. Элибиз бекем болсун. Балдарыбыз эсен аман чоңойсун. Жакшы тарбия алсын. Элибиз аман болсун. Келген конокторго чоң рахмат. Баарыңардын майрамыңар менен.
Урматтуу бүгүнкү ушул улуу жеңишке арналган салтанаттын катышуучулары, биз бүгүн ушул майрамды майрамдап атып, көп нерселерди эстешке туура келет. Биз биринчи ушул майрамды белгилеп жатып, согушка барып, жеңиш менен кайтып келгендер ата абаларыбызды, агаларыбызды эскерип, кайтпай калган агаларыбызды, абаларыбызды эскерип жатабыз. Ушуларга биринчи таазим кылышыбыз керек. Ушуларга ата-бабабызга таазим. Эгерде ушул жеңиш, улуу жеңиш болбосо, бир дагы майрам болмок эмес. 23 февраль да болбойт эле. 8 март дагы болбойт эле. Норуз майрамында болбойт эле. Ошон үчүн бул улуу майрам. Ушул майрамга биз таазим кылышыбыз керек. Ушул майрамдын салтанатынан пайдаланып, мен жаш жеткинчектерге байланыштуу бир-эки ооз сөз сүйлөгүм келет. Азыркы жаштардын согуш жөнүндө эч оюнда жок да. Согуш кинолорду биз мезгилинде көргөндө биз ыйлап, жанагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы Авалбек сыяктуу ошол менин атам, ошол менин агам деп кино көрчү элек. Азыркы жаштар телефонго байланыштуу эч согуш жөнүндө түшүнүгү жок. Мен ушу мектеп жамаатына айтып кетет элем. Ушул улуу согушка байланыштуу аталарды эскерүү жагынан Кыргызстандын баатырларын, ата-бабабыздын ошол согушта көрсөткөн эрдиктерин мектеп темасында чоңураак тема кылып жаштарга үйрөтсөк, айтсак, мектеп программасына киргизсек, эгерде жаштар келечек муунубузга ишенбесек, биз кимге ишенебиз? Жаштарды биз үйрөтүшүбүз керек. Согуштук темаларды окутушубуз керек. Ылайым согуш болбосун, бирок согушту билиш керек да. Биз Чолпонбайды тааныбасак, Дүйшөнкулду тааныбасак, биз кимди тааныйбыз? Биз мезгилибизде бир гана чет өлкөлүк тарыхты окучу элек. Биздин мезгилибизде Кыргызстандын тарыхын окуткан эмес. Биз чет өлкөнүн гана тарыхын окуганбыз. Азыркы мезгилде Кыргызстандын тарыхын окутуп атса дагы, азыркы жаштар кызыкпай атасыңар. Шуну мектеп жамааты сиздерден сураныч, билим берүү министрлигинен сураныч, согуш темасын, согушка байланыштуу көп программаларды киргизсеңиздер. Эгерде согуш болбосо, биз бири-бирибизге ушундай немис менен Советтер Союзунун душмандыгын билбесек, фашисттик Германиянын душмандыгын билбесек, биз Кыргызстандын Советтер Союзунун ким экенин билбейбиз. Ошон үчүн өзүбүздүн бүгүнкү көргөзүп жаткан мына сүрөттөгү ата-бабабызды тааный жүрөлү. Ар бир сүрөттү ошол мектепке илсек, мектеп жетекчилери ушуну эске алсаңыздар. Анан эми бүгүнкү ушу салтанатка байланыштуу келген райондун жетекчилери, областтын жетекчилери, бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ылайым ушу биздин жерибизде ушундай салтанат боло берсин. Бир мезгилде ушуну күткөнбүз. Бүгүнкү күндүн салтанатын күткөнбүз. Ошол салтанат бүгүн болуп атат. Ошол салтанатка катышууга чакырган райондун жетекчилерине, областтын жетекчилерине, эң негизгиси айыл өкмөтүбүзгө жетекчилигине, ошол иштеген кызматкерлерине күнү түндө ушул жерде иштеп турду. Биз ушул жерден келип ушуларга адегиле деп батабызды берип турдук. Ушуларга чоң рахмат. Ата-бабабыздын арбагын колдоп, элибизде тынчылык болсун, дайыма тынчтыкта биз майрамды тосуп жүрөлү. Рахмат. Кийинки сөз биздин айылыбыздын тургуну, коомдук ишмер бүгүн эртең менен аэропортту желетип кайра иш үчүн учпай калыптыр. Эркебай Шүкүрбектин сөзүн окуп койсун. Аябай суранды эле, мен өзүм бара албай калдым. Аэропорттон кайтып кеттим, ишим чыгып кала бериптир. Арбаңыздар, ардактуу менин жердештерим, урмак
урматтуу коноктор, акыркы 3-4 жылда улуу кыргыз элибизге оомат келип, жерге бизге кут түшүп, мамлекетибиз ар тараптуу өнүгүп өсүп жатат. Ошонун бир бөлүгү болгон Замир Бейшенович жетектеген Караколжа району, анын ичинде Жамшит Бакиров агабыз башчылык кылган Ырыспай Абдыкадыров айыл өкмөтүбүз дагы алдыга жылып, бардык жактан өсүп жатат. Буга чейин фаттар, мектептер, жолдор курулса, бүгүн мынтип айыл өкмөтүнүн ордосуна улуу согуштун баатырларына өчпөс эстелик курулуп бүтүп, ачылышында турасыздар. Кадырлуу жердештерим, бүгүн 9 май жеңиш күнү менен сиздерди чын дилимден куттуктайм. Улуу атамекен үчүн болгон улуу кармашта душман менен салгылашып, кан кечип жүрүп бизге бүгүнкүдөй жаркын күндү алып берген аталарыбызга түбөлүк таазим кылуу менен улуу жеңиш майрамы кут болсун демекчибиз. Урматтуу биздин баатыр аталар, энелер, силер согушта кып-кызыл өрт кечип, кан кечип жүрүп жасаган эрдиңердин аркасында мекенибиз бүгүн кызыл гүл коронуп, түбөлүк өчпөс тарых болуп турасыздар. Гүл заманды тартуулаган силер менен чексиз сыймыктанабыз. Эрдиңерди эч качан унутпайбыз. Улуу согуш өчүрө албаган демиңерди, ала албаган өмүрүңөрдү убакыт уурдап, жыл өткөн сайын катарыңыздар суюлуп барат. Андыктан көзү тирүүлөргө сый урмат көрсөтүп, көз өткөндөрдүн арбагына таазим кылып, эрдигин эскерип, унутпай, улам кийинки муунга айта жүрүү биздин башкы милдетибиз. Ар дайым жергебизде тынчтык өкүм сүрүп, андай алаама согуш эч качан кайталанбасын. Өлкөбүз өнүгүп өсүп, дүйнө эли менен ынтымакта, биримдикте жашасын. Майрамыңыздар кут болсун. Сиздерди терең урматтап, Шүкүрбек Эркебаев дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Урматтуу меймандар, урматтуу майрам ээлери, даңктуу майрамы, жеңиш майрамы кут болсун. Өтүп кеткен ата бабаларыбыздын арбагына багыштап, Куран окуш үчүн мен бул тарапка Чыңгыз Чыныбек молдону чакырып алайын. Я Аллахым, ушул окулган кереметтүү Курандан пайда болгон соопту элим деп, жерим деп, ата мекен үчүн жанын берип курман болгон ушул ата бабаларыбыздын рухтарына хадия кылдык. Аллахым өзүң рахматын магфират кылып, жерлерин жаннаттан кыл. Кереметтүү Курандын урматына ушулардын бардык кылган жакшы амалдарын кабыл кыл. Анча-мынча пендечилик кылып, ката кемчилик кетирген болсо Аллахым өзүң кечир я Роббил аламин. Аллах субхана ва таала bundan keyin elibizge, jurtubuzga tınçılık, bereke payiz ber. Degele Kırgızstanımızga, degele dünya yüzünde soğuş bolbosun, bardığına tınçlık ber. Allah subhanahu wa ta'ala bardık kalan adamlardan, özünün dininde kadamlardan bekem kılıp, imanında, hidayatta tuğru jolga bağışlap, iki dünya baktulu yaşaşlarına nasip kıl. Rahmet ya Erhamar Rahimin.
урматтуу кут конгон айылдын тургундары, урматтуу майрамдык салтанаттын катышуучулары, Арыспай Абдыкадыров айыл өкмөтүнүн ушул Арыспай баскан жолду баскан, Арыспай ичкен суун ичип, Арыспай жуткан абаны жуткан ушундай ооматтуу элдин жакшылыгын Арыспай Абдыкадыровдун ырлары менен шанга бөлөп туралы деген ниет менен сиздерге ушул Арыспай Абдыкадыровдун сөзү Турдакун Салиевдики, обон Арыспай Абдыкадыровдуку койчунун ыры деген жагымдуу чыгарма сиздерге майрамдык ыр белек болсун. Майрамыңыздар менен. Şarıl taşları koy bakkan sonun durbay bıda falalı koydu taşları kara bir toru kırcada joydur geçim başları kara bir toru kırcada joydur geçim başları Gelme çarşanı, bandı saçıklı avşanı, kızı bende bol olsun da sırlama çarşanı. Gün geçti gitti koruğu, şoydur geçim başları. Gün geçti gitti koruğu, şoydur geçim başları. Жогорудагыдай ыраазычылыкка Кыргыз Республикасы Ош обласы Каракулжа району Арыспай Абдыкадыров айыл өкмөтү урматтуу Кубатов Съездбек, сиз улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгына карата ардагерлердин эстелигин курууда зор салымыңызды кошкондугуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге үй бүлөлүк бакыт, ден соолук каалайбыз. Мындан арадагы мамлекетибизди өнүктүрүүдө, элибизди жакшы турмушка жеткирүүдө, эл керегине жарап, экономикалык жашоосун жакшыртууга эбегейсиз зор салымыңызды кошуп жүрө беришиңизге тилектешпиз. Чоң рахмат, дагы бир жолу майрамыңыздар менен урмат келип алсаңыз. Айыл өкмөтүнүн тургундары, баарыңыздарды улуу ата мекендик жеңишке арналган 80 жылдык майрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жана чоң аталарыбызга терең таазим. Анан бул жерде мына Жамшыт аканы баарыңыздар жашагандар жакшы билесиздер. Өзү Тоготойдо жашаса дагы бул эстеликтер бүткүчө ушул жерде жашады да. Ошого элдин атынан Арыспай Абдыкадыров айыл аймагынын башчысы Бакиров Жамшытбек Токтосуновичке элден белектеп, мындай атай заказ кылып Бишкектен алдырып келип, элдин атынан тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ошондой эле белек, бул эстеликтин башталышы былтыр эмес, же мурдагы жылы
биринчи инициатива көтөргөн, үйүндө иш кылбай ушул жерде жашаган 1 жылдан бери Кайратбек деген инибизге, Рыспай Абдыкадыров айыл аймагынын орун басары, жооптуу катчысы Төрөгелди уулу Кайратбек элден белек. Урматтуу Рыспай Абдыкадыров айыл өкмөтүнүн тургундары, алыс жакындан атарытып майрамдык маанай менен мына ошол кут конгон жерге келген урматтуу меймандар, эл жүгөн журт милдетин аркалаган кадырлуу агаларыбыз, эжелерибиз, дагы бир жолу майрамыңыздар менен мына ошол биздин аскер оркестрине дагы бир ыраазычылык билдирип коелу. Рахмат. Колуңарга автомат кармабайлы, ушундай музыкалык инструменттерди кармап жүрө бергиле. Тойлорго чакырабыз. Рахмат. Дагы бир жолу майрам кут болсун. Жакшылыктардан жолугушканча аман болуңуздар, бар болуңуздар. Дагы бир жолу 9 май улуу жеңиш майрамыңыздар менен.